Кече 16-сынан 17-сine караган түнү Бишкек шаарындагы Маевка айылында түнкү саат 3-4 чамасында белгисиз адам тарабынан автоунааларды өрттөп кеткендиги боюнча Next TV каналы материал даярдаган. Ала Мүдүн райондук милиция кызматкерлери тарабынан ошол эле аймактан кече кечинде кылмышка шектүү деп 1990-жылы туулган жаран кармалды. Ал тергөө учурунда 6-7 жылдан бери үй бүлөсү менен жашабаганын жана эч жерде иштебегенин айтып берген. Кармалган жарандын үстүнөн 174 берени боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат дейт Чүй областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. Ал боюнча дагы экспертиза дайындалат, психикалык экспертиза. Анын корутундусу менен психикалык кандай жабыркаган боюнча корутунду менен таанышкандан кийин да толук маалымат беребиз. Ал өзүнүн айтуусу боюнча бир 6-7 жылдан бери үй бүлөсү менен жашабаганын билдирди. Ар кайсы жакта жашап, ар кандай оокат жасап, иш жүргүзүп жүргөнү далилденди. Өзүнүн апасы жок экенин билгизип атат, аты ким экенин да көрсөтмө берет. Анан өгөй апасы менен тил табыша албайбы, үй бүлөсү менен байкы тил табыша албай кетип калгандыгына билдирди бүгүнкү күнү. Анан азыркы учурда тергөө иш-амалдары жүргүзүлүп, бардык соттук медициналык экспертиза дайындалды. Буга чейин окуяга күбө болгондор башына кара кепка кийген, узун бойлуу жигит деген көрсөтмө беришкен болчу. Айрымдары себепсиз эле от менен ойногон Эргулду оорукчан болушу керек деп болжолдошкон.